Так, азыр 1 минут. Мен бүт документтерди чыгарып алайын. Бүгүн бүт таксиге кандай документтер керек? Отуйдо бир айтып деп түшүндүрөйүн. От начала до конца кандай немелер керек, неде бүт документтерди азыр машинадан чыгарып алып туруп силерге бүт сыр айтып берейин. Антпесем жанагы аралашып, видеолор аралашып кеткенде көп эле немелер көрбөй калып. Так. Анан кийин неме болуп кетти да, кийин дагы эле кайра эле ошол эле суроолорду берипчи. Так, болду. Даярдадым. Кыскасы мындай. Элестеткиле силердин мындай мисал кылып айтканда жакшы эсте калат да. 1 миллион акчаңар бар дейли. 1 миллион акчаңарды белге түйүп Москвага келесиңер дагы. Москвага келгенде обязательно келерде машина алып иштейм дегенде. Биякта обязательно таанышыңар болуш керек, же өзүңөрдүн паспортуңар болуш керек. Обязательно ИПС менен. ИПС эмне? ИПС индивидуальный предприниматель деген. Аны ошо ИПС барлар келгенде өзү жакшылап түшүндүрөт. Келесиңер, акчаны алып, ошол оформление эте турган адамды алып туруп барасыңар, машина алганы барасыңар, машинаны сатып алып, ошол адамга оформление этип, ИПСына жаздырып туруп, ИПСына анан кийин мондай таксиге лицензияга оформить этесиңер. Лицензияга заявка жөнөтөсүңөр. Бул лицензия 1 жумада келет экен. Так, лицензия бул кээ бирки жерлерде эгерде ошо гражданствосы барлар через жанагы мои документиден жөнөтө турган болсо бекер эле. А так жөн жана заявка кылып бере тургандар 1000 рубль, 1,5 миң рубль алат буга дагы. Лицензия дагы эмне керек? Келгенден кийин так. Түшүнүңөрдө, ошол таанышыңарга неме кылгандан кийин лицензияга тапшырасыңар, ошто таксиге чыгыш үчүн. Машинеңер наклейкасы жок болсо, наклейка кылдырасыңар, где-то 4-5 миңге наклейка кылып берет. Бренд таксиге. Жана сары Яндекс деп жазып неме кылып берет. Страховка обязательно. Страховка керек болот. Под такси кымбат болот, чем обычныйга караганда. Канча миңден? 21 миңденби ушундайдан башталат болуш керек под таксичи, экономдончу. 20 ушундай где-то ошондон башталат да. Так. Могу страховка неме дейт? 13 миң төккөн экен эле, мен хозяиным 13 миң. Бунуку кандай страховка билбейм, бирок мынакей 13 миң деп турат. Чагында ошондой 13 миңден башталат окшойт чагында. Короче, ар кандай баалары, жанагы ограничение, без ограничения дей тургандары бар да. Ошого карап туруп, анан кийин без ограничениясы 23 миңден ушундан башталат болуш керек. Ограничение бир адамга кала турган болсо, где-то ошо 13 миң тегереги. Страховка түшүнүңөр, где-то 10 миңден жогору болот экен, ошонун расчетун ала бересиңер да. Страховка, так, страховкадан кийин диагностический картасы болот мындай машинанын. Бүт таксиге соответствовать этет деген машинанычы, бүт техосмотр мындайча айтканда, бизде техосмотр дейт го. Бүт ошо техосмотр. Буну барып өтөсүңөр, техосмотрдан 1000 рубль бересиңер. Так, аны өтүп лицензия келгенден кийин, муну өткөндөн кийин, страховканы алгандан кийин всё, болду. Праваңарды аласыңар дагы. Так, ышкыртып таксини кыла бересиңер. Азыр обязательно QR-кодго вроде билбейм, вроде менде бар, бирок азыр сурап атабы билбейм, анысын ачык эле. Кисартка регистрация кылып атышат. Тугандар. Мынакей как раз могул жерге Атаман таксопарктын визиткасын калтыра кетем, тугандар. Ушул бала бүт жакшы билет. Кандай документтер керек, эмне документтер керек, ушул балага чалып сурасаңар. Короче, керектүү путевой листтерди дагы, ошол лицензияга дагы оформить этип берет. Эгерде ошол логин паролун бере турган болсоңор, мои документин бүт лицензияга дагы оформить этип берет. Атаман таксопаркка. Булар машина арендага бербейт, жөн гана парк силерди Яндекске подключать этет. Акчаларын дагы сразу иштеген күнүн сразу чечип аласыңар, тугандар.
Андыктан дагы ошол таксиге керектүү документтер керек болсо атаманга чалып кеңири сурап билип кайрылсаңар болот туугандар. Так, дальше кеттик. Обязательно мондай страховой бергенде европротокол керек болот. Обязательно өзүңөр менен алып алгыла европротокол. Бул эми айылда жүрүп билбегендерге айтып атам, билгендер көп бул жерде. Билбегендерге айтып коеюн деп атам да. Анан буну баары билебиз дегендер да чыгат. Так, обязательно момда европротокол керек болот. ДТП болгондо гаишник чакырбайлы, эгерде кичине грамотный адам болсо, эми көрүнүп эле турат, эмнени кайерге жазышты. Ушуну жазып, ким виноват болсо могу жерге признаю свои вины деп туруп жазып берет. Все, болду. Ошо менен эле хозяинди жетелеп алып туруп эле страховаяга машинанын ущербин чыгарып аласың. Канчалык деңгээлде машина авария болгон болсо, ошону бүт сүрөткө тартып эсептеп алат дагы, акчасын берет страховая. Анан барып ремонт кылдырып аласың ошондон кийин. Ошондой туугандар. Так, вроде болду. Ошол эле дагы эмне? Путевой лист, ошо башка нерселерди бүт ошол атаманга чалып туруп айтсаңар, бүт жасап берет. Дальше шуулдатып эле ишти кыла бересиңер. Канча күн кетет? Так, келип туруп машинаны аласыңар. Алгандан кийин эле сразу оформить этип туруп немеге жөнөтөсүңөр? Лицензияга. Лицензия где-то бир жумада келсе, лицензиясы жок. Доставкада иштеп турсаңар дагы болот. Без бренд, без ничего эле. Бирок выделенный полосада жүрбөйсүңөр да, лицензия келе электен малдачы, автобусный полосада. Автобусный полосада жүрсөңөр, как обычно эле штрафтар келет шырылдап. Ошо эми үйдө отурбайын десеңер, ошо сразу эле атаманга чалып уланып туруп эле доставкада эле жөнү доставкада иштеп турсаңар болот. Лицензия келгенден кийин кайра атаманга чалып туруп, мага таксини улап кой дейсиңер, таксини улап коет, анан кийин дальше шуулдатып ишти кыла бересиңер. Азыр ошондой жаңы жылдан кийин резко иш азайып кетти, коэффициент дегендин өзү жок. Ушундай, эми барына береке деп иштеп атабыз, айла жок, ушундай туугандар. Так что Кыргызстанда жаткандар праваңардын обязательно 3 жылдык срогу болуш керек, 3 жылдык стажы менен. Андан ылдый боло турган болсо Яндекс киргизбейт. Киргизе турган балдар бар экен, бирок эми аларды табыш керек, таныш керек, башка керек да. Стажыңар жетпесе дагычы. Ошондой туугандар. Бүт баарын айтып өттүм. Кече күнү доордо балдар машинанын желин чыгарып койгонбу, же бирөө сайып кеткенби билбейм. Азыр могул жерде шиномонтажга келдим. Короче, таксинин акчасынан башка бар жок кымбаттады да. Эмесе шинасын чыгарып келдим, балонун чыгарып келип туруп азырдан шиномонтажга берсем, прокол болсо канча болот десем, от 500 дейт. 500дөн жогору болот экен да, хоть кандай болбосун. 500дөн жогору дейт. Азыр алып кирип бердим. Где-то жарым саат күтөсүн дейт. Хорошо дедим, жарым саат күтүп, еще лампочкасы күйүп калыптыр. Азыр ошо балонун жаматып неме кылып берсем, бул жерде өзүң еще салып бербейт, жөн эле жамап бериши эле ушундай 500дөн экен. Лампочкасы күйүп калыптыр, тем более мо Kia Rio'нун левый жагы өтө анан капризный болот, сала албай жамап кыйналасың. Ошону азыр деп салайын, анан кийин шинаны алып чыга турган болсо, бир сыра машинаны мойкага алып барып жууп тазалап, а то эч нерсе көрүнбөй калды, бүт иштери жаман болот. Анан кийин дальше ишти улантабыз туугандар. Буюрса бүгүн да көрөбүз. Саат 3:30 болуп кетти. Бүгүн үйдө кичине монтаждарым бар эле, башка дагы иштер бар эле. Ошентип бүгүн кечирээк чыгып калдым. Саат 3:30 болуптур туугандар. Ошондой. Анан кийин ишти дагы дальше улантабыз. Азыр лампочканы салайлы. Кече күнү Кудай эле сактады, короче, запаскам летний эле да. Летний баллон менен кетип атып, МКТта чүт эле клиент менен айланып кетейин дедим. Мама деп го клиент дагы. Азыр так. Ачып алайын. Камераны азыр. Так, камераны да коюп турайын. Кандай койсом? Так, вроде көрүнөт болуш керек неден. Азыр ушул Kia Rio'нун вообще могу левый жагы вообще жанагындай да. Эгерде лампочкасы күйүп же баллону жарыла турган болсо, водительдер өздөрү жанынан чөнтөгүнөн төлөйт. Аны машина арендага бергендер кылып бербейт. Ар жерде ар кандай экен, өткөндө ошо армиянга, хозяинге чалып айтсам, лампочкасы күйсө өзүң кылдырасың деди. Ай, ёлки, крышкасы да ичине түшүп кетти го. Кантип чыгарам эми? Крышкасын зорго чыгардым, он подкрылигин чыгарып атыпчы.
Жаман капризин турбайбы. Айтса ишенбедим эле. Хозяин айтып эле, өзүң сала албайсың. Сервиске келсең, балдар салып берет депчи. Салып алайын. Вообще мен кычыкпа турбайбы, же колум батпайт экен, же башкы батпайт экен, кыскасы. Ушундай салып алайын, анан кийин ишинен алып чыкса, иштеп антабыз. Мынакей эптеп атып зорго чыгардым. Азыр кайра му жаңысын салайын. Салып атканда могу лампочкасын кармабаш керек да башынчы. Жана суу влажный кол менен кармаса, короче, салганда эле кайра күйүп калат. Ошон кият кылып азыр. Наместі кайра салайын. Короче, могу жерде жана язычогу бар экен да. Ошонусун бир жака көтөрүп алып, биринчи салып алып, местасына коюп алыш керек. Так, ашынан алып чыктым. 240 рубль дейт. Тешигин таппадык дейт. Короче, соседтер кичине опасныйраак эле квартирадачы. Жана магазиндин астына токтотуп койдум эле, короче. Тип неме кылып карасам, колпачогум тип илинип калган экен да. Муну жана ошо магазиндин астына токтотуп койгонума, короче, чыгып туруп хозяин жерин чыгарып койгон да. Бир күндөн бери мен летний баллон менен жүрөм астындачы. Азыр баллонду багажга салайын, үй жака барып тазараак жерде алмаштырамын. Туугандар вообще жүрө көрбөгүлө. Бир жагы летний мененчи, запаска менен эмгеч айла жок болуп калды. Бүт бардык жерге барсам эле жабык. Көрсө жөн эле желдеп алып аптым, бир жерден подкачка таап. Издегенде өзү ушундай болуп калат го. Табылбай калат. Опасный экен. Вообще кече күнү мени МКТта Кудай эле сактады. Тормуз тепсең эле сразу бир жагы алып кирип кете берет экен да, вообще сыйгалап. Азыр үй жака барып немени алмаштырайын, же эмне деди эле, тегизирээк жер табыш керек болду. Азыр домкраттагы сыйгаланып кете берет экен, эмне жер болсо. Так. Туугандар. Машиненин шинасын алмаштырдым. Ал жерин тартканым жок, нары бери суукта титиребей. Нары бери алмаштырып коеюн деп. 240 рубль да. 240 рубль болду, айттым а? Көрсөттүм чегине. Так. Мынакей. Коэффициент кээ бир эле жерлерде болбосо, а так шаарда вообще коэффициент жок болуп калды. Айтам, ошо таксинин стоимостунан башка баары жок кымбаттады Москвадачы. А такси болсо наоборот болуп кетти. Ладно, баарына береке дейбиз дагы, линияга кое берейин, бисмилля деп туруп. Так, дальше көрөбүз, линияга коюп коеюн. Кечки саат 4 болду. Бүгүн кайсы число? Бүгүн 4, февралдын 4 бүгүн тууганда. Заказ берсе кеттик анда. Бүгүн саат 11-12 чейин иштейин. Балким пятница ночь жакшы болуп калабы. Бирок ночь дем болуп иштегенде жана uyku алмашып калып жана кыйналып атам да, ошого где-то 12 чейин иштейин дагы. Анан буюрса эртең эртеменден эрте чыгып туруп, анан кийин дальше иште кылабыз буюрса. Ушундай. Так. Почин туугандар 6 мүнөт дейт подача. Красногорск Альфа-банк дейт. Красногорск Войковскийден. Так, подача 6 мүнөт. Кеттик анда. İşte başladık. Так. Почин 500 канча болду. Короче, 500 рубль болду да, почин аз Красногорскка келдим. Az курсак тойгузуп албасам вообще. Курсак ачып титрей баштадым уже. Az курсак тойгузуп алайынчы, эми Макдональдс бар окшойт. Курсак тойгузуп заказ күтүп отура берчи, бир кыйла өтүп кетти. Так, Макдональдстан курсак тойгузуп чыксам, аз заказ берди центрге. 1 saat отуруп койдум окшойт. Мынакей центрге заказ берди. 22 километр 38 мүнөт дейт. Падела менен алдым, тем более бүгүн кичине пятница күнү. Коэффициент пайда болуп калыптыр. Азыр да коэффициент менен берди. Аз барып жеткирейин да домой коюп туруп Шереметового бир-эки заказ кылыш керек. Все равно аэропорттук кичине мындай немеси бар да. Аэропорттун баракасы бар да. Заказдары крупныйраак болгон үчүн
Негедир? Ай, елки, бұл да атмен алып қойды, 9 минут болыпты. Ай, елки. Ладно, кете берет оқшаймын дей көздеп. Күтіп отырып, азы отменадан кейін мощный заказ берді. Бірақ без коэффициент. Так. Деревня. Мына кетсін оған оқшай. 1 сағат 5 минутты көрсетті. Здравствуйте. Так, екінші заказды алып келдім тоғандар. Саат 8 болып кетті. Чөті бүгін өте. $1276 болды. 1 саат 1 минутта келдім. 32-33 километрге келдім. 1 саат 1 минутта. Так, азыр домой қойып қойын. Срочно коттеджный поселоктың вдруг беріп қалау. Екі домойым полный бар екен. Домойға 67 километрген той. Шереметова жақа. Новое сообщение. Так, Все. Бүгін 12-ге чейін ешқаншаға деле иштебейт окшойм. Бүгүнкү видеонун максаты ошо сиздерге таксиге кандай документтер керек, ошону ачык айкын көрсөтүп коеюн дедим туугандар. Жанагы кээ бир роликтердин арасына аралашып кеткенде көп эле керектүү немелер көрө албай калып атат дагы, кийин дагы окшогон суроолор пайда болуп калып атат. Ушундай. Так, 1,5 саатты көрсөттүр Шереметовага чейин. Аз көрөлүчү, могул жерден берип калса жакшы. Бербесе ки Вунуковага жөн заказ албай барсаң дагы бербейт. Секин шарга көздөп айда берет окшойм. Так, дачный поселок Кокошкино дейт го. Поверните направо. Дачный поселок Кокошкино. Так, бул жакын эле жерде эле эмне бир болсочу. 5-6 километрге өттүр да. Ладно, ушуну алып деле аз жылып тура берейинчи, аракта берип калабы. Так, азыркы заказды алып келип таштадым 260 рубльга. Москва, Молодогвардейский улица дейт го. Так, как раз кетип калайын деп атам. Нормальный болду. 26 километр 31 минут дейт. Как раз эми жылып могул жактан уже жанагы магистральга түшүп кетейин деп аттым эле. Высокая скоростный койчу. Жакшы берип калды, уже ал жактан кайталбай калат эле. Могул жерден чыгат. Приехали. Аз чыкса, алып барайын шаарга. Шаардан дальше наракка Шереметова берип койсо, андан соң барат эле да. Азыр, короче, акчасын азыр төлөйүн деп коюп турат да. Картага котором депчи. 835, да, пришли. Все. Да. Все, пришли. Да, пришли, девочки. Все, давай, Ага, все. Если еще надо будет, что-то круче, ты мне набери, мой номер везде указан. Я тебе что хочешь сделаю бесплатно. Окей? Хорошо. Давай, на связи. Ага. Так. Көрдүңөр туугандар, азыр мага бир пачка жалаң крутой номери бар, сим карта берди. Бүт бар крутой номер экен. Так, кандай номерлер бар экенин көрөйүнчү. Короче, өз Билайнда иштейт экен да, буларга план толтуруш керек экен, мондай номерлерди сатып.
Так, 8963 71 71 999 deydi номер. Так. Короче, 909 менен 155 55 57. Вообще шикарный номерлер екен го. Так, 963 менен так, 6 222 555 дейт. Вообще крутой номерлер екен. Туғандар да Красногорск беріп өтеді. Коэффициентпенен беріп өтеді, чөтек ішіне мынайтып қызартып. 1.08 коэффициентпенен дейді ғой. Так. Шындай, азы Красногорскқа айдайын. Красногорсктан баштадық еді, Красногорскқа қарады екен бақ. Так, 8 минут подача дейді, кеттік анда. Здравствуйте. В Красногорск? Да, Спасская. Так, туғандар Красногорскқа келіп қалдым, Айланд дегенен өлі. Так, 26 минутта келдім. 526 рубль по карта дейді. Так, туғандар азыр майнтофонды өчірейін. Дағыдан авторский прав деп болмасын. Щербинкаға заказ алдым, мынаны қарасаңар. Митинадан. Азыр, так. Щербинка 49 километров 48 минут дейді. Здравствуйте. Щербинка? Через 500 метров. Так. Туғандар Щербинкаға келіп қалдым. 46 минутта келдім. Так, 1051 рубль болды. Так, бүгін уже қанчанчы заказ болып қалды. Шуылдаған бойдан келіп қалдым. Короче, МКАДта қатты жүргенде не замерза екен, башы жаңағы дворниктің су чачқышының башы тоңып қалып отыр. Тоңып қалып тұрып, анан кейін су чачпай қалып отыр. Так, 7 заказ қылыпмын, шыққандан бері 3455 болды. Заработок. 7 заказ. Кешінде қаншада шықты мені? Точно есімде қалып. Так, а срочно оны. Жоқ қылтыр домой қойын. Срочно домой қойыш керек те бұл жақтан. Как раз біреу қалды. Домой 73 километр дейді, Шереметова жаққа. Так, туғандар, домойды жаққан бойдан үйге келе бердім, по пути 2 заказ алдым. Так, 5:30-6-ларда ушындайда чыктым эле, а? 12-ге чейин. Так, азыр саат ровно 1 болуп тур. Так, ошондо 12-ге чейин 3930 рубль иштептим. 6 саатта. 6,5 саатта 3930 рубль. Так, бүгін жатып кире салайын дагы. Эртең буюрса эртең менен эрте чыгып ишти дальше улантабыз. Ушундай турганда иш анча эмес, бирок күтө турабыз. Эми кичине коэффициенттер жанып баштап тур бүгүн. Пятница күнү ночь. Мына кичине эми башталып атат окшойт чагында. Эми сезон башталып атат окшойт. Кичине коэффициент пайда болуп калыптыр. Ошондой тугандар. Дагы каналда сонун видеолор болот. Мен сөзсүз түрдө YouTube сабак каналыма дагы, эгерде блогерчилик сиздерге дагы кызык болсо, сөзсүз түрдө каналга катталгыла, алга дагы лайк, комментарий дегенде ушундай тугандар. Эми видеодон көрүшкөнчө анда.